Улуттук университеттин косогосун аттадык. Мына улуу атамекендик согуштун ардагерлери. Эми буяктан мен эң маанилүүсү бул эмес. Бул жерден баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Неме эшигин көрүп төрүнөт дегенчи. Университетте мондай жогору жагынан келгендер оны босогон аттаганда мына көзгө мондай шумдуктар көрүнөт да. Караңыз, Улуттук университет деген статус бар окуу жайы Кыргызстандагы. Эң көзгө басар туңгуч окуу жайыбыз. Бул жерден канчалаган муун билим алып чыкты, канчалаган интеллигенциянын катмары ушул жерден агарып көгөрдү, нанын таап жеп атат, эл башкарып атышат. Анан ушул жердеги окуу жайдын ырайын көргөндө зээн кейт да. Себеби азыр мен кеп айта турган эң өкүнүчтүү жери бир да окуу жайдан ошондой шумдукту көрбөйсүң да. Мен көрүп талай жолу үрөйүм учкандай ушул кантип улуттук окуу жайдын терезелердин кейпине эле карайлычы. Бул жерде жана уй сарайлар. Карасаң. Өткөнү булардын сыртын окуу жайдын мына терезенин сыртындагы акыбалын карайлы. Моякты көрүнүштөрдү теги таштандылар жатат. Анан демек бул жерден билим алган жаштардын психологиясы кандай калыптанат? Уядан эмнени көрсөң ушканды ошону аласың дейт. Анан кантип ушул жерден билим алып чыккан жаштар бир прогрессивдүү бир ой жүгүртүп, мына жердин туалетине кире берген жерин көргөсөң, ак сарайда. Көргөсөйүн. Ак сарайдан айырмасы жок мына. Туалеттин кейпи. Кайсы окуу жайда ушундай акыбалды көрө аласыздар? Улуттук университеттин өзүн сыйлаган адам мындай жерде билим алышы мүмкүн эмес. Караңыздар. Эшик басуу совет мезгилиндеги жыгач эшиктер азыр канчалаган окуу жайлардын кирип чыккан төрүнө мындайды көрбөйсүздөр. Мына бул эркектердин туалети, тиги ургачылардыкы, аялдардыкы, эми аяка кирүү мүмкүн эмес. Ошол мына бул жактагы окуу жайдын акыбалы. Баятан ушуну жетекчиликтин эсине салар элем, көргөзөр элем ушул көзгө такапчы. Эми бул жерде бюджетте окуп аткандар бар, контракт менен билим алып аткандар бар. Сен жана айтып атасың, канча контракт канчада атасың жылына? 40 миң. Бир жылда 40 миң. 5 жыл окуса. 5 жыл окуса ошондой 200 миң сом бир эле студенттин финансылык мүмкүнчүлүгү менен ушул окуу жайдын кирген чыккан жерин кантип оңдоп койгон мүмкүн эмес. Анан демек каалоо жок. Интриганын кайнаган жери ушул. Канча ректорлорду шайлап атышат, канча бир шайлоонун убагында келгенде бийликтин камчысын чапкан ушул улуттук окуу жайга же бийликтегилер көңүл бурбаса, же бул жерге келген жетекчилик ушул жерге намыстанып бир оңдойлуп дебесе, мына кайсы Манас университетин же Америка университетин айтпайлы, мектептин деңгээлдери мындан кыйла акыбалы оң болуш керек. Акыбал мындан мына университеттин дагы сырт жактан көрөлү. Мына сыртта 21-кылым. Мына могу жерде дагы бир карайлы. Бул өтө өкүнүндүрөт. Мына окуу жайдын акыбалы ырайы азыр сыртка чыгалы.